Швейцариянын Бай-Алай, Алай жана Чоң Алай райондоруна киреше алып келүүчү чакан бизнести өнүктүрүү программасы. Ош областы, Кыргыз Республикасы. Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган Helvetes Кыргызстан жана Агахан фонду тарабынан ишке ашырылды. Долбоордун хронологиясы: баштапкы фаза 2013-2014, биринчи фаза 2014-2018, экинчи фаза 2018-2022, аяктоочу фаза 2022-2024. Долбоорду ишке ашыруу ыкмасы: рыноктук системаларды өнүктүрүү ыкмасы, тийиштүү тараптардын катышуусу жана алдыңкы ишканаларды аралаштыруу методдорун колдонуу аркылуу тандалган тармактар: мал чарбачылыгы, арычылык, туризм жана кол өнөрчүлүк. Иш алып барылган тармактар аралык багыттар: гендердик жана социалдык инклюзивдүүлүк, финансылык сабаттуулук. Долбоорду ишке ашырууда колдонулган иреттик этаптар: тандалган тармактарда рыноктук изилдөө жана рыноктогу тараптарды картага түшүрүү, тийиш тараптар менен биргеликте долбоордун таасир тийгизүү планын жана интервенцияларды иштеп чыгуу, тийиш тараптар менен жылдык иш пландарын иштеп чыгуу жана аткаруу, тийиш тараптар менен биргеликте жылдык аткарылган иштерди мониторинг кылуу жана натыйжаларды баалоо, жылдык натыйжалар боюнча республикалык деңгээлде байкоочу кеңешке отчет берүү, байкоочу кеңештин сунуштарынын негизинде иш пландарды адаптация кылуу жана ишке ашыруу. Натыйжалар: 4647 кожолук, 23234 бенефициар. Долбоордун жардамы менен 8,511,316 АКШ доллары кошумча киреше тапты. Бул натыйжалар төмөнкү жетишкендиктер аркылуу мүмкүн болду. Мал чарбачылыгында жакшыртылган жана туруктуу ири мүйүздүү малды асылдандыруу кызматтарын түзүү аркылуу, арычылык тармагында сатуу көрсөткүчтөрүн, өндүрүмдүүлүк мүмкүнчүлүктөрүн сапатты контролдоо, жакшыртуу жана туура маркетинг аркылуу, туризм тармагында туристтик кызматтардын сапатын жакшыртуу, жаңы тур продуктыларын иштеп чыгуу жана маркетинг иштерин жакшыртуу аркылуу сырткы жана ички туристтердин санын көбөйтүү, кол өнөрчүлүк тармагында сатуу деңгээлин жакшыртуу, өндүрүм мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу, ассортиментти кеңейтүү, сапатты контролдоо жана туура маркетинг аркылуу. Бай-Алай долбоору аяктаган соң эмне болот? Асыл мал уюмун көрсөткөн малды жасалма уруктандыруу жана параветеринардык кызматтардын жардамы менен жергиликтүү калк мал чарбачылыгын көбүрөөк киреше табууну улантат. Чоң Алай балы жана Алай тоо асили балчылардын кооперативдери өндүрүмдүүлүк мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, сапатты контролдоо жана өндүрүлгөн продукцияларды сатууну жакшыртуу боюнча иштерин улантышат. CBT Алай уюму рынокто белгилүү болгон Visit Алай бренди астында уникалдуу тур продуктылар түзүү жана аймакка көбүрөөк турист тартууну улантат. Харека клуб уюму туризм кызматтарынын сапатын жакшыртуу боюнча кеңеш берүүнү улантат. Алай ишкер айымдары жана Чоң Алай ишкер айымдары уюмдары Бай-Алай брендинин ээлери катары рынок жана кол өнөрчүлөр ортосунда байланыш болуп, өндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууну, жаңы продукцияларды иштеп чыгуу жана өндүрүлгөн продукцияларды ички жана эл аралык рынокто сатууну улантат. Бул жетишкендиктердин баары Швейцария өкмөтүнүн каржылоосунун негизинде биздин өнөктөш уюмдардын колдоосу жана тыгыз иштөөсүнүн жардамы менен ишке ашты. Баардык өнөктөштөрүбүзгө Швейцариянын Бай-Алай программасынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз.